Азаттык радиосунун Дэнисте телепрограммасы ООДо бул көрсөтүүбүздө биз кыргызстандыктардын жашоосу жана жаратмандыгы тууралуу баяндарды сунуш кылабыз. Анда программанын биринчи бөлүгүндө. Тең туштары менен чуркап ойногондо эңсеген майып бир туугандар. Турак жайы жок, майып балалуу ата эне 7 өгүздө өлбөстүн күнүн көрүп келет. Классташтар менен окугум келет. Басып баргым келет мектепке. Кара Буурадагы эски мектеп азабы. Мугалимдер урайын деген мектеп бөлмөлөрүн жамап, жазгоодон тажаса, ата энелер балдарын окууга жиберүүдөн баш тартабыз деп жатышат. Телевизордон бакылашып сүйлөшөт бардыгы. Биз келечекти ойлоп атырык, жаш муундарды өстүрөбүз. Жаш муун биздин келечегибиз дейт. Мына жаш муундар өзө турган жаш муундар. Сыз жерде отурат. Кыргызстандын телерадиосу жана уюктук байланышы жетпеген Баткендеги айыл. Бул айылда эл жаңылыктарды ооздон оозго гана айтып жатышат. Эми азыркы заманда адамдар интернетти көрүп атат, телевизор санерк чыккан, санерк көрүп атат дейт. Биз санеркти ham билбейбиз, телефонду ham билбейбиз. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымамунов, эсенсизби? Көрсөтүүнү Жети Өгүз районунун Борбор Кызыл Суу айылында өлбөстүн күнүн башынан кечирип жаткан үй бүлө тууралуу баян менен баштайын. 2 майып баласы бар, бул бүлөнүн өз үйү жок. Жумушсуз ата эненин тапкан каражаты балдардын ден соолугун чыңдоого кетет. Кичинесинен шал ооруга чалдыккан агайыны күн-түн эңсегени басып кетүү. Бирок ал күн качан болору белгисиз. Кабарчыбыз Асейин Мадамбеков бул үй бүлөнүн акыбалын көрүп келген. Классташтар менен окугум келет. Басып баргым келет мектепке. Кейде отургандан тажайм, туруп баскым келет. Кудай буйрса бастырат. Изат 15 жашта, эниси Кубанычбек 14 жашта. Бир туугандар наристе кезинен азастан сыркоолоп отуруп, 7-ге жана 8-ге чыкканда таптакыр шал болуп калышкан. Эми тамак ичкени жана заара кылган эле апасы же атасы көтөрүп барбаса, өз алдынча кыймылдоо деген жок. Балдар кээде бул абал назаланып өпкө бооруна батпай чыгышат. Мамам менен папам ушинтип тамак беришет. Соокта тышка чыкпайбыз, жайында чыгабыз. Тагдырдын сыноосубу же жазмышыбы? Мээримдин жолдошу 2011-жылы инсульттан каза болуп калган. Жалгыз бой эне 4 баласы менен калат. Майып 2 баласын жонуна жалгыз көтөрүп алып, көрсөтпөгөн доңдур калбайт. Күнү-түнү оорукчан балдары деп жүрүп, Мээрим өзү да оорукчан болуп калган. Больницага көтөрүп барчумун, кайра көтөрүп келем ошентип. Азыр эми булар деле чоңоюп калды, оор болуп калса керек. Оор болуп, өзүм белим оорлоп калды. Белимден азыр ары бери алып баса албайм көп. Ушул күнү-түнү ушуларды карап, азыр тамак жанакыңды подавать этип беребиз. Түнкүсүн көтөрүп, булан бир жамбаштап алмак-салмак которуп жаткызабыз. Түнкүсүн өздөрү кыйкырышат, келип ушу которуп эметебиз. Жамбаштарын которуп, улам алмак-салмагын этишип. Мээрим балдары чоңоюп, өзү жалгыз алы келбей калганын түшүнүп, 2015-жылы экинчи жолу турмушка чыгат. Ошондон бери Акылбек менен кезектешип, майып балдарды асыроо Мээрим үчүн кыйла жеңилирээк болуп калган. Бул бала чындан оорду көтөрө албайт. Чоңураак идишке куюп берип койсоң, уже көтөрө албайт. Өзү ушинтип астына коюп келебиз, бияка отура албайт болчу. Бир жамбашы жерге тийбейт да. Көтөрүлүп калган баа сколиоз болупчу. Ушинтип астына алып келип беребиз. Деп ушул жерден ичет. Заара кылганда болсо бутылка алып келип беребиз. Бутылкага заара кылдырабыз. Чоңго алып барганда жана кичинекей биотуалетке алып барып отургузуп, кармап отурабыз мынучу. Антпесе кулап кетет да, мындай тең салмак кармай албайт өзүчү. Бул үй бүлөнүн өз турак жайы эмес, керек болсо үй салганга жер тилкеси да жок. Азыр жашап жаткан Батырий Совет орунан калган эски хрущевканын 2-кабатында жайгашкан. Үйдүн ээси 2 оорукчан балдары бар экен деп убактылуу болсо да жашаганга уруксат бериптир. Бул квартирада, временный квартирада туруп атабыз азыр ошо. Ошо ээси боор ооруп, ошо 2 баланы көрүп,
Квартиранын тимеле акчасын телмей эле коюп алчу эми ошо 2 баланы көрүп туруп кантип силердин акча алам. Пока жашай бергилечи деп ошентти. Анан азыр штабта жашап атабыз мына ошо 2 комнат үйдө. Участок жери да жок менде азыр. Хотя бы үй салып метип алалы десек жерибиз да жок. Чөйлөк пулдан башка кирешеси жок Мээрим менен Акылбек ара чолууду ар кандай жумуштарда иштей коюп, каражатты алып келишет. Алда болсо бул үй бүлөнүн тамак ашынан ашпай калат. Чоңойгондо басып футболист болгум келет. Мектеп бүткөндө Мээримди кайраттандырган оорукчан балдардын саламаттыгы жакшырып, өз алдынча болуп кетет деген үмүтү жана өз үйүн түптөө кыялы бар. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кызыккөл облусу. Эми таластан келген баянга кезек берсек, Кара Бура районунун Көк Дөбө айылындагы ата-энелер балдарын мектепке жиберүүдөн коркуп турушат. Урайын деген мектепте окуган балдардын көйгөйүн кабарчыбыз Альбина Сулайманова барып көрүп келди. Мына богушогун ата-энелер айнан жашы ушулардын баарын неберелери, балдары мынакей окуп атат ушул жерде айнан. Коркобуз биз ушул жерге жибергенден. Каныш Сарыказакова Таластын Кара Бура районунун Көктөбө айылындагы авариялык абалдагы мектепке балдарын жиберүүдөн кооптонуп жаткан жүздөгөн ата-эненин бири. Мындагылардын айтымында Ашынбек Шыйкымбаев атындагы толук эмес орто мектеп 8 жыл мурун эле пайдаланууга жараксыз деп аныкталган. Мектептин ичине полдордун баары чиреген, тиги класстарга тирөөчтөр коюлган. Жылда МЧС бизге ушу окугула деп тыюу салат, бирок биз балдарды башка окуучуларды башка жакка алып барып окутууга эч кандай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Анан биз жогору жактан уруксаттарды алып, айыл өкмөттөн жактан, акимдерден анан мектепти балдарга окутуп атабыз. Суукта жылыбайт мектептин ичи. Полдор чирип калган, анан ремонтто эптеп жамап-жумап, краскалап коюп, потолокторубуз дагы мындай эски бар. Мектептин дээрлик ар бир класстык бөлмөсүндө шып урап түшпөсүн деп коюлган тирөөчтөрдү көрүүгө болот. 125 окуучуга ылайыкталган мектептин имараты СССР доорунда курулуп, ошондон бери капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Окуучулардын катуу кыймылдап чуркоосунан корккон мугалимдер дене тарбия сабагын такыр эле өткөрбөй калышкан. Спорт залыбыз ушер. Балдар машыгып кичине теннис ойночу. Анан суук болуп, кыш түшкөнүн абалын көрүп атсыздар. Ойногон болбой калды. Суук болуп, балдар ооруп, жөтөлүп, ошонун ойноо немесинен токтоп калды азыр. Балдар ойнобой калды. Оюн болбой калды. Кызыгышып атат, ойноп атат, биз жибербей атат. Ооруп калып атат кел ойногон сайын күн суук өтүп. Оңдолбой жаткан мектеп балдарды 9 класска чейин эле окутат. 120 түтүн жашаган көкдөбөлүктөр балдарын 9 класстан кийин кайда окутушаарын да билбей беймаза болушат. Башка жерде баласын окутууга чамасы жетпегендердин балдары эч жерде эле окубай калышат экен. Балдарыбыз мына 9-ту бүтүп алып эле анан каяка барып окуурун билишпейт. Ар бирөөнүн үйүнө жатып окуганга дагы болбойт экен. Бирөө эмес, бир туугандын үйүнө деле батыш кыйын, туурабы ушундай заманда? Бул мектеп негизи проектisi боюнча 250 орунлук болмок. Анан бир кандайдыр бир себептер менен мунун 150 орунлук эле кылып салып коюшту. Биздин өзүбүздүн көзүбүз көрдү. Ушул жерде нары өтүп бери өтүп карап жүрдүк. Бул котлованы 250 орунлук болуп казылган. Биздин айылыбызда элдин саны көбөйүп, жаш балдар төрөлүп, мектепке бара турган жаш балдардын саны өзүбүз сүйүнөбүз. Көчө толо жаш балдар ойноп жүрөт. Ушул балдардын баардыгы келечеги астыда. Жаш балдардын ден соолугу келечекте кандай болот? А жөнүндө өкмөт ойлоп аткан жок. Телевизордон бакылашып сүйлөшөт баардыгы. Биз келечекти ойлоп атырык, жаш муундарды өстүрөбүз. Жаш муун биздин келечегибиз дейт. Мына жаш муундар өзө турган жаш муундар. Сыз жерде отурат. Көкдөбөлүктөрдүн ушундай көйгөйлөрүн чечүү үчүн жаңы типтеги 2 кабат мектепти куруу 5 жыл мурда башталган. Анын ушунча убакыттан бери эмне үчүн бүтпөй жатканы айылдыктар үчүн табышмак. Ал эми айыл өкмөттөгүлөр каражат жок деп жооп узатуу менен алек. 2013-жылы башталган. Бул турецкий фонд аркылуу каржыланган акчасы. Эмне деген фонд экенин мен унутуп калдым азыр. Даярданбай келгем да. Анан 22 миллион акчасы бөлүнүп биринчи этабында. Анан ошо менен токтоп калган. Мунун токтогонуна 4 жыл болду.
4 жылдан бeri токтоп турган. 2017-жылы жумуш башталды. Буну кайра республиканский бюджетке өткүздүк. Анан 17-жылы 6 миллион бөлүндү. 6 миллион акчанын эсебинен сыртындагы обделкалар бүтүрүлдү. Эми дальнейшем 18-жылда этап менен бөлүп акча берилет деди. Көкдөбөлүк ата-энелер бийлик курулушту быйыл аягына чыкпаса балдарын окууга жибербей коюу керек деген бүтүнгө келип жатышат. Анткени каар көп жааган кыштан кийинки жазда каар эрисе, араң турган дубалдар урап, кырсык болобу деген кооптонуулары күч. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас. Баткенде азыркы санарип теледоордо кадимки кыргыз телекөрсөтүүлөрүнө зар болуп жашагандар бар экен. Баткен районундагы Кыштут айылынын бир бөлүгү Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктар менен окуялардан кабарсыз. Миңден ашык калк жашаган бул айылдын тургундары жаңылыктарды бири-биринен ооз эки гана угушат. Кыргызстандын телерадиосу жана уюктук байланышы жете элек айылынан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт. Кыргыз булкозу. Дүйшөбай Касымов үй бүлөсү менен сайыз учурунан бери эле сыналгыдан Орусиянын кабарларын көрүп келет. Анткени ал жашаган Кыштут айылында Кыргызстандын бир да телеканалы тартпайт. Өткөн жылы телекөрсөтүү санариптик ыкмага өткөнүн укканы менен андай көрсөтүүлөрдү алегече көрө элек. Кыштын күнүндө иш жок, отурабыз ушинтип, телевизордон бите орто тартат. Кыргызстан санарип чегештеге тартпайт. Телевизорлор жакшы тартпайт. Телефон иштебейт, телевизор тартпайт. Обетке өтүп бир жерге телефон издейбиз барып. Кайта антен чыккан жерге. Энди азыркы заманда адамдар интернетти көрүп атат, телевизор санер чыккан санер көрүп атат дейт. Биз санерди ham билбейбиз, телефонду ham билбейбиз, телефон эшигибиздин алдынан тартпайт. Кыштут айылы тоолуу аймакта жайгашкан. Айылдан 5 чакырымдай алыс жерге санариптик телемунара орнотулган. Ошол себептүү бул айыл санарипке туташтырылган айылдардын катарына киргизилген. Бирок телемунаранын толкундары тоо тосуп калгандыктан айылдын 20% телевизор көрө алышпайт. Калган үй бүлөлөр эми толкунду чагылтып берүүчү шайман орнотуп берүүнү өтүнүп жатышат. Көмүскөдө калып атабыз да, бул тоодун бур жагында чукурда Кыштут айылы. 15% айыл көрөт, мына тушудагылар. Мына бул заманда совсем эле аркадагыбызда жок дегенде эми санарип кымбат окшойт. Буга жетишиш кыйын окшойт. Атыржатыр коюп бергенде дейм да энди. Аймактарды, айылдарды өнүктүрүү дегендерге биз эч кандай олордун жаңылыктарыны, премьер-министрдин, биздин Кыргызстанда кандай өнүгүүлөр болуп жатат, кандай элибизге бир жакшылыктар болуп жатат. Булар үчүн бир 20-15% эл көрүп, эл укса, калган 80%, 70% ел ошолордун аялдардын ушагы да айла болуп, ушак эчиткендей болуп биз. Алыскы тоо арасындагы Кыштут айылындагылар өкмөттүн көңүл сыртында калганына көнүп деле калышкандай. Анткени мамлекеттин менчигиндеги мектеп, ФАП жана китепкана эле болбосо акыркы жылдары айылдын жашоосун жакшыртуу же тейлөө боюнча эч бир аракет деле жасалбаптыр. Район акими болсо бул айылдагылардын наразылыгына негиз жок. Телекөрсөтүү жетпеген 20% калктын талабын аткаруу жөнсүз деген ойдо. Жогору жагда ошол 20% үйгө санариптик неме көргөзбөйт, себеби ал жерде тоонун арасында да анан өкмөт немеси боюнча, бул айтыш боюнча 100 үйдөн неме болсо кошумча неме коюлат экен. Ал жерде бир 15-20 эле үй экен. Ошол анан мобилдик байланышта ошол эле өзүңөр билесиңер, Кыштут айылы тоонун арасында турат. Демек Кыштут айылынын телевизор көрө албаган тургундары эреже өзгөрүлмөйүнчө Орусиянын жаңылыктарын гана калтырбай көрүүгө муктаж. Анткени район аймагындагы Зардалы жана чек арадагы Достук айылы гана уюлдук байланыш же телекөрсөтүү тартпаган аймак катары катталып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен. Ал эми айылдарында уюктук байланыш тарткан айылдардын жашоочулары болсо бизге WhatsApp'тан сунуш пикирлер жөнөтсөңүздөр болот. 0550 98 87 55 биздин WhatsApp номер. Программабыз бир аздан соң улантабыз. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'де Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Бул Азаттык радиосунун телеэфири Данисте программасынын 2-чи бөлүгүндө. Бишкек четиндеги мыйзамсыз арал Таштанды жага жакын жайгашкан Алтын Казык конушундагы көйгөйдү көпчүлүк биле бербейт. Шайлоо бүттү бизде караган эч ким болбойт. Баягы өз күнүбүздө өзүбүз кесип атабыз да.
Элетте кийим тигүүчү жана кондитердик цехтерди түптөп, жумуш орундарын ачып, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам тийип жаткан ак талаалык ишкер айым. Базарларга көрсөтүп, элдерден заказ алабыз, момуларды каалаганыңарга алыңыздар, заказ бериңиздер деп биз элди клиенттерди тартканга аракет кылабыз. Кикбокс жана карате боюнча Кыргызстандын чемпиону дүйнө чемпиондугунун коло медалынын ээси 17 жаштагы Алина Камалова тууралуу баянды да сунуштайбыз. Мен спорттун аркасынан ушул нерсени сездим. Азыр Кыргызстандын символикасы туусу мен үчүн өтө маанилүү. Для меня символика Кыргызстана. Бишкек шаарынын Таштанды жайына жакын жерде Алтын Казык деген жаңы конуш бар. Ал жердегилер бул аймакты Башаламан арал деп аталышкан. Анткени бул жерде үйлөр мыйзамсыз курулуп, жашоо убактылуудай сезилет. Таштанды жытын искеп, андан пайда таап жашаган тургундардын көйгөйү качан чечилери белгисиз. Анда ал жердеги жашоо тартылган тасмага көңүл бурабыз. Бул Бишкектин Жакабели, Алтын Казык конушу. Ал чын эле казыктай болуп, шаардыктардын таштандысынын чок ортосунда орун алган. 12 жылдан бери үйлөр салынып олтуруп, бул жер бүтүндөй айылга айланганы менен башаламандык өкүм сүргөн мыйзамсыз деген макамын жогот элек. Бул жерде отургандардын көбү өзгөрүүнү деле күтпөйт. Алар өлбө жаным өлбө деп күн кечиришүүдө. Учурда бул конушта жашагандардын эсин эки кылган нерсе эптеп кыштан аман эсен чыгуу. Тургундардын көбү чукул жердеги Дордой базарында иштешет. Конушта турак жайга муктаждар, аргасы түгөнгөн адамдар турушат. Алардын шарты бар райондо жашаганга чама чаркы да жок. Алтын казыктыктардын көмүлүн жубаткан нерсе качандыр бир мезгилде конушка бардык шарттар түзүлүп, мамлекеттин колу жетет деген үмүт. Замир Абдылдаев өзүн конуштун жетекчиси деп тааныштырды. Шайлоо бүттү бизде караган эч ким болбойт. Баягы өз күнүбүздү өзүбүз кесип атабыз да. Бул жерде тургандар көптөп өздөрүнө шарт түзүүгө киришкен. Эң ириде коңшу айылдан суу тартып келишти. Ал жашоону бир аз жеңилдеткен. Күгүн менен айыл караңгылыкка чөмүлөт. Жарык болсун деп бул жерде жашагандар каражат топтоп, электр зымдарын тартып алышкан. Мына могул жалгыз трансформатор бизге иштейт. Ачып бер десеңер ачалы. Чакан кварталга ылайыкталган трансформатор азыр бул айылды жарык менен эптеп камсыздап калды. Биздин светтин болгон алы ушул. Ушундай. Анан жанагы жаңы чыгып аткан Кытайдын экономчул деген лампочкалары мындай. Бул монтип светтен алы келбей баратканда мына байкасаң майда титирип атат. Бул айылдагылар өз жашоосуна мамлекеттин таасирин көп деле сезишпейт. Коңшу айылда турган участкалык милиционер айына бир жолу келсе келет, келбесе деле сураган адам жок. Ал эми район башчысын эч ким деле тааныбайт. Суук бизге билинген жок. Сөй дегенде суукка бышкан окшойбуз да. Суук отубуз күйүп атат. Башка эч нерсени эч жактан күткөн жокпуз. Азыр барып калам, туруп туруңуз. Уюштуруу иштерин жүргүзүп келген Замирге электр энергиясына эсеп жүргүзүү милдети жүктөлгөн. Ал ай сайын үймөйү кыдырып, светтин акчасын чогултат. Анткени бул айылда бир эле счетчик же эсептегич бар. Бул киши чогулткан каражат ал суммага сөзсүз жетиши шарт. Болбосо өз чөнтөгүнөн төлөп калышы ыктымал. 25 күн тынбай кыдырам. Кудайчымын да. Ар бир киловатты канча сомдон алып атканыман бери жазып эсептеп кол коюп берип турам. Алдым, бердим деп. Айылдагылардын ар бир кечи коёндой окшош. Кечки тамак, сыналгы жана уйку. Үрүл-бүрүл күйгөн жарык башка иш менен алек болууга жетпейт.
Endi kışında где-то 3,5-4 tonna kömür yağar. Yani где-то 12,5 minge alabız da. Конуштагы алгачкы үйлөр Акаевдин бийлиги кулап, Бакиев башкарган убакта салына баштаган. Бийликтин үн катпаган макулдугу менен жерлер уруксаты жок эле басып алынып, үйлөр ой келди курулган. Эптеп тургузулган үйлөр, салаңдаган зымдар, алтын казыкты ого өтер артхаус тасмасындагы анархия эпкини тийген районду элестетет. Бул көрүнүш бийликтин маал-маал менен мазесин алган эски чыйкындай. Салынган үйлөрдү сүрдүрүп салуу мүмкүн эмес. Мыйзамдаштырууга да экологиялык жагдай жол бербейт. Конуштан бир нече эле кадам алыс жерде борбордун таштанды жайы орун алган. Таштандыларды иргеп жарактуу нерселерди чогултуу бул жердегилердин күн көрүүсүнүн жалгыз жолу. Күн сайын жүздөгөн адамдар темир менен желим издеп таштандыда. Миңден ашык табып. Bir günde эле. Баклашка, темиринде өткөрөт. Уш жерге эле өткөрөт, о жерге эле. Конуштун алтын казык деп аталышыны өзү кызык. Анткени менен таштандыдан пайда тапкан жүздөгөн адам үчүн ал жер чын эле алтын. Бирок жакын арада ал күн бүтөт. Бийлик таштандыны жаап, кайра иштетүүчү завод курганын жатат. Конуштагылар ошондон кийин үйлөр мыйзамдаштырылса керек деген үмүттө. Эч кимдин документи жок. Буюрса чыгат деп атат, анан чыгып калса көрөбүз да. Жабылат, Кудай буйрса, могу эмелер салып атпайбы, заводдор салынып атыптыр. Жол уже түзөлдү бияк жолчу. Мухаммеддин үй бүлөсү эптеп салынган үйдө баш калкалайт. Быйылкыдай кышта балдарга кыйын эле болду. Үй аябай суук болуп, тындырбай көмүр тезек жагып чыккан күндөр түндөр өттү. Ичинен муздайт, аны анча деле эмес. Түнү бою жакпайм деле да. Кечинде жаган болду. Эртең менен жакмай кайра. Конуштагылардын жашоосу жылы бою эле жакшы эмес. Кышында үй жылыбаса, жайкысын таштандыдан жагымсыз жыт уруп турат. Конуш Бишкектен аз эле чакырым алыста турат. Борбордун отторун үйдө олтуруп деле көрүүгө болот. Бирок эки коом, эки жашоо шартынын ортосундагы айырманы жоюуга бир кылым жетпес. Эми көрсөтүүнү жаратмандар тууралуу баян менен улантайын. Актала районундагы Жаңы Талап айылынын тургуну Гүлнара Турдалиева эл аралык уюмдар менен иштешүүнүн көзүн таап, айылына 10 миллион сомдон ашык инвестиция тартып келген. Ал түптөгөн элеттеги кийим тигүүчү жана кондитердик цехтерде жумуш орундары ачылып, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам артып жаттыр. Айылдык ишкер айымдын көпчүлүккө үлгү болгон аракети жана жаңы максаты тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун видео тасмасынан кабар алыңыз. Гүлнара Турдалиева бул кийим тигүү цехин тышка иш издеп кеткен айылдаштарын айылга кайтаруу аракети менен ачкан. Жалпы наркы 1 миллион сомдон ашкан цехтин шаймандарын алуу үчүн ал Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасына долбоор жазып утуп алган. Аялдардын цехте тигилген кийимдерин азыр Актала районунун бардык айылдарынан издеп келип, алып кетип жатышат. Шөнийде болсо базарларга алып барып, базарларга көрсөтүп, элдерден заказ алабыз, момуларды каалаганыңарга алыңыздар, заказ бериңиздер деп биз элди клиенттерди тартканга аракет кылабыз. Айылда тигүү цехи ачылганы мурда шаарда мигрант болуп жүргөн Жаныш Султангазы уулунун багы ачылды. Ага Рамистин тигүү машиналарын иштете билген адистики бөлгө түздү. Цехти иштетүүдөн түшкөн пайда анын айлык кирешесине айланат. Бир жыл боло элек ушу айылга келгенбизгена жакындан баштап ушул шеяны иштетип көрөлү деп шея экенбиз. Ушу азыр иштеп атабыз, Кудайга шүгүр, кыбырап акырындан. Уште өзүбүз бычабыз, бияктан заказ болсо бияктан алып иштейбиз. Акталга алып барабыз базар күндөрү. Ошол жакка алып барып, бош жакка өткөрөбүз товарларыбызды.
Гүлнара Турдалиева тигүү цехинен тышкары айылда курт жасоочу жана таттууларды даярдоочу кондитердик цехтерди да ачкан. Башка жактан сирөө издебей, айылда эле бар мындай ишкерликтин сырларын ал айылдаштарына үйрөтүп, чакан гранттарды тартуу үчүн окууларды да өткөрөт. Натыйжада колунда жок 30тан ашык үй бүлө чакан чарбага ээ болду. Ошо бизде малыбыз жок болчу, ошо Гүлнара эжеге чоңдашып, ушинтип ноом уюшуп, ошого 5тен кой алдык. Былтыркы төлүн алдык, быйылкы төлүн алабыз буюрса. Жакшы экен, 2 жылкы төлүү. Ошо менен малдуу болуп калат, малыбыз. Гүлнара жазган долбоорлордун талабына ылайык майда жандыктарды алган үй бүлөлөр 2 жылдык төлүн алгандан кийин койлорду башкаларга өткөрүп берүүгө милдеттүү. Мындай ыкма малы жок үй бүлөлөрдүн ирденишине жакшы өбөлгө түзөт. Договор боюнча бизде деген жоготушулдам эле да өлүп калса кайра кийинки биринчи берген төлүнөн кошуп берет. Өлтүрбөйт, жоготушпайт, сатышпайт. Бүт ошо мыйзамды биз дагы ошо менен жоо иштеп чыкканбыз, ошо жообуз менен иштешебиз. Союз мезгилинде Жолдош өлкө колхоздун коюн багып жүргөн Гүлнара Турдалиеванын ишкерликке жакшы өбөлгө түзгөндөй жогорку билими же тажрыйбасы жок деле. Ага карабастан өзүн өзү шык берип, табиятындагы аракетчилдигинин негизинде ар кандай уюмдарга долбоор жасып, айылда ишкерлик кылууга боло тургандыгын далилдеген жакшы үлгү болууда. Анын долбоорлорунун негизинде дыйкан менен малчылардан куралган 20дан ашык топ түзүлүп, андагы 120 киши иш менен камсыз болду. Анын арасында Гүлнаранын жолун жолдоп, ишкерлик ишин баштап жаткандар көп. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу. Көп улуттуу Кыргызстан түрмөгө берүүнү улайт. Бүгүнкү каарманыбыз кикбокс жана карате боюнча Кыргызстандын чемпиону татар кызы Алина Камалова. 17 жаштагы чемпиондун аты энеси дегенде кызынын спортко кызыгуусун анча жактыра беришкен эмес. Кикбокс боюнча дүйнө чемпиондугунун коло медалынын ээси мекендешибиз Алина Камалованы кабарчыбыз Айгерим Акылбекова машыгуу залынан таап кепке тарткан. Көзүн көгөртүп, бети башын шишидип жүрүү Алина үчүн көнүмүш көрүнүш. Рингдеги таймаштардан кийин Алинанын кебетеси ошондой болуп өзгөрүүнө жакындары да көнгөн. Уруш искусствосы, анын ичинде бокс кыздар үчүн эмес деп айтылат. Бирок ал түшүнүктүү кикбокс жана карате боюнча Кыргызстандын чемпиону Алина талыкпаган эмгеги менен өзгөртүсү келет. Тяжело и в плане физической нагрузки. Кикбокс эркектердин спорту болгондуктан кыздар үчүн абдан оор экен. Машыгуу жактан да абдан оор. Мен дагы бир нерсени байкадым. Рингде аял киши эмоциясын кармай албайт экен. Эркектер бул жагынан токтоорок келишет. Бирок кыздар өзгөчө бул спортто өзүн жакшы көрсөтө албайт деген менимче куру эле сөз. Стереотиптер. Кикбоксчу кыздар тынымсыз, керек болсо 2 эсе көп машыгышат. Коом бизди ар кандай кабыл алат. Бири азамат деп сүрөп турса, бири бар кыздар менен жүр же бийге эле катышпайсыңбы дейт. Девочка, вон иди там танцами занимайся. Он 17 жаштагы Алина интернационалдуу үй бүлөнүн кызы. Атасы татар, энеси орус улутунан. Алинанын ата энеси консервативдүү көз караштарына карабай, спортчу кызынын тандоосуна түшүнүү менен мамиле кылышат. Он очень меня поддерживает изначально. Атам абдан чоң колдоо көрсөтүп келет. Алгач ата энем менин тандоомду жактырган эмес. Мен аларды ишендирдим. Спортто жакындарың, досторуңдун колдоосу абдан маанилүү. Менин айланымдагы адамдар дал ошондойлор. Легче, когда поддержат близкие, друзья, а у меня такое окружение. Алина кикбокс менен 2 жыл мурда дегенде ашыкча салмактан арылуу үчүн гана машыгып баштаган. Анда спортчу ал тандаган машыгуу залы кикбокс федерациясына тагандык экенин, анда машыктыруучу Александр Воинов, андан тышкары белгилүү спортчулар Алексей Федосеев, Алена Фоя, Мирбек Сүйүнбаевдер да ушул залда машыгарын билген эмес. Эми оңдогон эл аралык жана жергиликтүү мелдештерден кийин спорт Алинага ал каалаган келбетти эле бербестен мекенчиликке тарбиялаганына ынанды. Спорт зародил во мне патриотические чувства. То есть спорт менде мекенге болгон сүйүүнү пайда кылды. Канча мамлекеттерге барбайын, Бишкекке келгенде мекенимди ушунчалык сүйөрүмдү сезем. Мен спорттун аркасынан ушул нерсени сездим. Азыр Кыргызстандын символикасы, туусу мен үчүн өтө маанилүү. Для меня символика Кыргызстана, флаг Кыргызстана — это очень важно. Алина Камалова ушул тапта Кыргыз Славян университетинин журналистика факультетинде окуйт. Болочоктогу журналист убагы келгенде бокстогу мээлейин калемсапка алмаштырам деп кыялданат. Хотелось, чтобы наших спортсменов действительно... Мени биздин өзгөчө мекендин намысын коргоп келген спортчуларыбызды эл тааныбаганы таарынтат.
Спорт журналистикасында келечекте салымын кошуп, спорт темаларда макалаларды жазсам дейм. Мисалы, спортчуларга болгон өкмөттүн элдин колдоосу тууралуу жазмакмын. Бул жаатта жагдай начар деп айткым келбейт. Бирок башка өлкөлөрдөгү спортчуларга түзүлгөн шарттар менен салыштырып болбойт. Что нереально. Ушул тапта спортчу эл аралык жергиликтүү мелдештерге катышуу үчүн кызуу даярданууда. Бирок анын башкы максаты былтыр жашы жетпей барбай калган Азия оюндарында ийгиликке жеттүү. Айгерим Акылбекова, Улан Асаналиев, Азаттык, Бишкек. Алинага ийгиликтерди тилейбиз. Ушуну менен Данистенин дагы кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биздин сайтыбыз azattik.org деп аталат. Бул жерден сиздер Азаттыктын бардык видеотекасын таба аласыз. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Кийинки дүйшөмбүгө чейин эсен туруңуз.